Ассаламу алейкум, көкбөрік ормандары, ассаламу алейкум, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, бүгүн биздин чыгарылышта ушул Бишкек шаарынын Акбата конушунда, тагыраак айтканда Дордой тарапта жайгашкан жаңы конуштардын бири Акбата конушунда ушул жылкы сарай сатууга чыгып атат. Буйруса алдыда ушул жылкы сарайдын аянты менен сарай кандай салынган жердин, жайгашкан жерин бардык маалыматтарды алып көрсөтүп беребиз. Бул ошондо сырткы аянты, достор. Ушул имарат бүткөндөн баштап бул бурчуна чейинки аянт жалпы 5 сотиктан бир аз ачыгыраак жер экен. Аянттын ичи баары ушул забор менен, мындайча айтканда, имарат менен курчалган экен. Азыр ички тарабынан баштайбыз буйруса. Мынакей, достор, карагыла. Бул биринчи кире бериш жагы. Бул бөлмө атайын жем жылкыларга расталган экен, жем чөп койгону. Мынакей, бул жагы өзүнчө бир чоң бөлмө экен. Туа турган бээлерди кенен ээн эркин кое бергенге дагы өтө жакшы. Бир топ тайларды өзүнчө бөлүп камап кармаса дагы болот экен. Мынакей, бул жакта эки акыруу менен жарыктандыруунун баары берилген. Өтө чоң бөлмө экен, достор. Эми ар көздөй улантабыз бул жагын. Бул катарынан түшкөн экинчи коро жай, достор. Бул атайын бөлүп салынган экен. Мынакей. Карагыла, жигиттер. Эмне багып, кыскасы баягы мал чарбага ылайыкталган, бирок өзүңүздөр каалагандай перепланировка кылып, мындайча айтканда, жылкы кабы, уй кабы, кой кабы өзүнчө бөлүп, өзүңүздөр каалагандай проект менен жасап алсаңыздар дагы болот экен. Мынакей. Бул мен азыр экинчи бөлмөнү тааныштырып атам. Бул деле ошондой пескоблок менен курчалган. Жарыктандыруу баарына берилген. Эми ары көздөй улантабыз кайра. Негизги бөлмөгө кирип баратабыз. Мынакей, бул бөлмө үстү өзүнчө төшөлүп, өзүнчө топурак ташталып, мындайча айтканда, баягы өтө жылууланган бөлмө экен. Азыр көрөбүз, достор. Бул диник кылып бөлгөн экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, жалпы 13 диник бар экен, достор. Карагыла. Мынакей. Таптаза, тазалык жакшы коем бардык жерде эле. Мындайча айтканда, бир көкбөрү командасынын жылкыларын кармаса болчудай экен диниктери. Бул жакта бир өзүнчө бөлмө бар экен, чакан бөлмө. Бул деле негизи диник болуп дайындалган экен, бирок атайын мындай шаймандар, улактын жабдуулары, аргымактардын жабдуулары тура турган жер кылып коюптур, чакан бөлмө кылып. Мына диниктердин размерин айта турган болсок, достор, размерлери канча? 3x3 болуп калабы. Чакан бөлмөлөр экен. Үстү аябай жылууланган деп атат. Мына, достор. Ассаламу алейкум, берге. Gel.
таза қараған екен да. Таза қараған жақсы болады да, қарағылайчы. Полына кирпич төшөлгөн екен достор. Полына кирпич төшөлүптүр. Салам алейкум. Езалып атасың ба? Сезон бүтүп? Езала бер. Күзүндө улактан көрүшөбүз, а? Так. Ушундайча, достор. Бирок диниктери жакшы жазылыптыр. Бул диниктери кирпич менен бөлүнгөн экен. Бияктан көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы. Аттар, кам кирпич экен да. Кээ бирөө кам кирпичпи, кандай түшүнбөй калдым. Бир команданы, достор, бир команда эмес, жеке жылкы кармагандарга деле өтө ылайык экен. Мына ушундайча тааныштырдык, достор. Анда Улан тау сары көздөй. Бул жакта да тааныштырүүчү жерлер бар экен. Эң кызыгы суу артезиан деп атат. Жерге кагылып өтө тереңдиктен тартылган экен. Мындайча айтканда водоканалдан эмес. Кышында муздак, кышында жылуу, жайында муздак чыгат да ошондо. Бул жерде бир чоң бөлмө болчу экен. Бул эми баягы өзүңүздөр ким алса дагы баягы пландап өзүнө ылайыктап бир бөлмө салчудай жер бар экен. Достор, бул жакта душ, бул жакта баня экен. Эми мунун ичин көрсөтпөй эле коюн. Ичи көрсөк болот, а? Стиральный машина коюлган. Кафелденген. Биягы душ экен, кыскасы полный бүткөн. Аристон. Бул жагы душ, ар жагы банябы, Ошондон эшик. Биягында парилка бар экен, достор. Болгон свети. Уактылуу иштебей калган окшойт. Мынакей биягы парилка экен. Кафелден 100% кафел менен жасалган экен. Бул жакта атайын жашаганга бөлмөлөр бар экен. Бул жакта өзүнчө бир бөлмө бар экен. Мынакей, достор. Өтө чоң бөлмө. Бардыгы камера наблюдения менен экен. Камералар коюлган экен, достор, мынакей. Камера коюп улап коюптур. Бул жакта меши менен паровой отопление экен да, достор. Паровой отопление жазган экен. Биякта дагы бир бөлмө бар экен, аны дагы көрүп коелучу. Бияк конок бөлмө окшойт. Бияк конок бөлмө экен. Бул бөлмө дагы өтө чоң бөлмө экен. Канча болуп кетет бул? 4кө 3,5га 7, 6,5, андан да чоң болуп калат экен. Бул жакта эмне экен? Дагы бир бөлмө бар экен бул жакта. Бул баягы склад окшойт. Эми мындайча айтканда жашай турган эле бөлмө экен болгону. Кийим-кечек, арка-беркилерди коюп коюптур. Ошол мында 3 бөлмө үй менен экен, мындайча айтканда. Кыскасы машина менен ушул жерге чейин келип такалат. Ушул жерден чөптү үстүнө ыргыта берет экен да. Бияк ат такалаганга окшойт бул. Бул атайын жасалган. Атайын жасалган экен ат такалаганга. Ошол, достор, карагылачы. Мындайча айтканда жылкыдан сырткары дагы уйбу, койбу, кандай болсо дагы мал чарбачылыкка өтө ыңгайлуу жасалган экен. Азыр алдыда да кызык маалымат болот, жигиттер. Бул
Бул жердин өтө шарты жайы дагы жакшы. Себеби бул жактан кородон кирип келгенде эле азыр мен көрсөтүп өтөйүн. Азыр суу басып калган. Мынакей көрүп атасыздар да. Бул бурчка чейин суу басып калган. Бул жакта ушул ноябрь айынан баштап март айына чейин улак чабылат. Акбата деген жерди улак чабылчу аян жерди уккан болсоңуздар, ушул жер болот да, достор. Ушул жерден ат-бат эч жака жүктөп отурбай эле токуп эле улакка кирип барасыңар. Анан бул аянтта мына көрдүңөр достор, өзүнчө тозуп короо тозуп коюптур. Аттарды бош убакта байлап койсоңор аттар айланып ойной берет ушул жерде. Бунун атын эмне деп койчу эле? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 атка даярдалып жазалган экен. Байлап койсоңор зерикпей ойноп тура берет. Андан сырткары жигиттер, бул жакта 8 сотиктен артык жер бар экен. Арендага алынган жер экен. Канча 5 жылдык, 5 жылдык мөөнөт менен. Эми бул маалыматты тагыраак айтканда баягы кожоюн менен сүйлөшүп тактап аласыздар дагы. Бул кандай болгон, кандай шарт менен алынган. Анан документи жөнүндө айта кете турган болсок, негизи бул жак мораторий болуп, азырынча техпаспорт менен экен. Бирок жакын аралыктарда ушул башка жаңы конуштарда эле бул жакка дагы кызыл китептер даярланып атканын кабарлады бизге ээси. Ушундайча маалымат болуп атат жигиттер. Коро жайдын айланасы, кире бериш жери, ичи бардыгы видео жабдуулар менен жабдылган. Мынакей бул жагында сыртында дагы турат. Коронун сыртында. Байкап көрүңүздөр. Бул жакта коронун кире беришине коюлган экен бир камера. Ошол достор, мынакей ушундайча маалымат болду. Эми бул коро жайдын басына келе турган болсок, басын $65,000 деп атат. Мен описанияга эсинин номерин калтырам. Балким биз сурабай калган маалыматтар болсо, ошол жактан эси менен сүйлөшүп, эсинен сураңыздар достор. Чалганга дагы WhatsApp номери дагы ошол описанияда болот достор. Суу бар жерде өмүр бар достор. Diyeceğim. Muzlak suu daima üzülbey tursa. Барыңыздарга ассаламу алейкум деп калабыз. Ушундай жылкыга, мал чарбачылыкка ыңгайлуу коро жай издегендер болсо, байланышыңыздар, кабарланышыңыздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бул жакта суу сактагыч бар да, жигиттер. Мынакей. Ошол жерден тозулган суу сактагыч.
Бул эмеле тартылып баштаптыр. Бул сусуктагы суу ушул жерге чейин келип калат. Сентябрь, октябрларда ошол тартылып, ушул жердин баары даңгыраган тала болуп калат. Улак чаба турган жер. Эң жакшысы уй, кой кармайм десеңиздер, мына бул жакта бар ээн тала ушундайынан айланазы. Ошол жакта малдарды жайып, кенен кезир караганга дагы жакшы шарты бар.